Быйыл Ош шаарындагы пландалган 38 көчөнүн боюндагы тротуарларды куруу жана реконструкциялоо иштери толугу менен бүтпөйт. Кала бийлиги муну каражаттын тартыштыгы менен түшүндүрөт. Буга чейин республикалык жана шаардык казнадан бөлүнгөн 180 миллион сомго 38 көчөнүн тротуары жаңыланар айтылган болчу. Эми бул суммага 18 көчөдө гана оңдоп түзөө жүрөрүн Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов билдирди. Акчабыз азыр токтоп түгөп калды да, 180 миллионду биз освоение кылып атабыз. Эми азыр дагы бир 200 миллион сом, азыр биз 38 көчө деп айттык да, дагы бир 20 көчөбүз калып атат. 20 көчөгө где-то порядка 200 миллион сом, 200-250 миллион сом акча керек болуп атат. Ошого мэр азыр Бишкекте ошо именно ошондой акча маселеси менен жүрөт да азыр. Учурда жолчулар Ош шаарындагы негизги көчөлөрдүн бири Курманжан Даткада иш алып барышууда. Мында дээрлик 15 жылдан бери каралбай калган эски брусчаткалар казып алынып, асфальт басууга даярдалууда. Узундугу 5,5 чакырым болгон жолдун сметалык баасы 51 миллион сом. Сапатын технозорлору көзөмөлгө алышкан. Бюджетке зыян келтире бересиңерби, элдин налогунан түшкөн акчаны ушинтип эле максатсыз пайдалана бересиңерби деген суроолор көп биздин немеге айтылып атат ишканага. Брусчатканын салынганына 15 жыл, эң кеми дегенде 15 жыл болду. Анан брусчатканын баягы уже өзүнүн иштөө мөөнөтүн өткөрүп бүткөн. Бир жерине бетон коюп, же болбосо дагы бир башка материалдарды колдонуп, сапатсыз калыбына келтирип койгон учурлар болуп атат. Анан ошонун кесепетинен быйыл бир эле Ош шаарында эмес, баардык кыргыз биз азыр угуп атабыз. Бишкекте дагы, Таласта, Нарында дагы ушундай асфальт менен тротуарларды куруу толугу менен колго алынып. Себеби бунун жакшы жактары өтө көп, эксплуатацияга жеңил, кийин ыңгайлуу жактары дагы бар. Ошондой эле ири долбоорлордун бири Ленин көчөсүндө ишке ашырылып жатат. Бул жерде эки тарабынан 5 чакырымдын тегерегиндеги тротуарга асфальт басылат. Сметалык баасы 50 миллион сомду түзөт. Азыркы тапта мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, жол тазаланууда. Ленин көчөсүнүн, Нурмат көчөсүнөн Бахаповго чейин узундугу 5 километр, эки тарабынан тротуар 2,25-тен, асфальттын калыңдыгы 4 сантиметр, ал эми тендер баасы 42 миллионду түзөт. Оң тарабында бир аз тротуар бар болчу. Анан магазиндердин, тамактануучу жайлардын асты брусчатка болчу, калган жерлер тротуар аты деле жок эле да. Ал эми бул сол тарабында тротуар жок деп койсок деле болот да. Жеке адамдар тарабынан тосулуп алынган, ташталган, ошондой жайга айланып кеткен да. Ош шаарында тротуар салууга дээрлик 20-30 жылдан бери көңүл бурулбай келди. Каланын ички жолдору мында турсун, негизги көчөлөрүндө да жөө жүргүнчүлөргө шаар жаратылган эмес. Жүрөк оруткан көйгөй бир канча жылдан бери кала тургундары тарабынан көтөрүлөт. Мындан улам шаар мэри Алмаз Мамбетов 2022 жылды Ош шаарында тротуар жылы деп белгилеп, жөө жүргүнчүлөргө шаар түзүп берүүнү убадалаган. Мына карагыла, тротуар жок болсо жолго чыгып алышат. Өтө кооптуу болот да. Эң биринчи мына ушу тротуар болуш керек экен шаарда. Сапатсыз нерсени кылып коет, кылдык дейт. Болду, 2 жылдан кийин ал кетет, ал кеткенен жол кошо бузулат. Ошон үчүн мен оюмча сапатына көңүл буруш керек да, албетте. Ал деген жок дегенде акчаны экономдойт. Бул деген эми баарыбызга маанилүү да. Бир төшөлгөн нерсе узагыраак турса, мындайча айтканда шаардын эле казынасына пайда. Көп жерлерге барасың, тротуар жок, жолдор тар, мындай юридический лицолордун немелери, зданиялар курулгандар жол тарапка чыгып кеткен көбү. Тротуарлар ошондуктан жок деп ойлойм. Аларды киргизиш керек. Өзүнүн территориясына чейин тротуарларды чоңойтуш керек, жанына велодорожканы кошуш керек. Мына өзүңүз да көрүп турасыз, мынакей шаардын тазалыгына дагы кирет асфальт төшөдө тротуарга. Бирок башка шаарларда көпчүлдүк басымдуулугу тротуарга асфальт эмес, брусчатка басат. Бул брусчаткадагы шаардын кандайдыр бир көркүн ажарын ачат да, мындай көрктүү болуп көрүнөт. Эми балким бул биздин шаардын бюджетинин бакындай салмагына байланыштуу болсо керек деп ойлойм. Бирок тротуар тууралуу Ош шаардык мэрия 2-3 жыл, 5 жыл мурдага караганда быйыл активный, аябай мындай бачым десек болот, тез арада жакшы тротуарды куруп атат. Ошол менен бирге бир жак бакындай тазалык жагында алганда көпчүлүк тротуар курган жерлер асфальт болбогондуктан
чаңып жатат да, чаң басып жатат. Эми шаарыбызды чаң баскан тоже мындай да бир аз. Ош шаарында 695 километр жол болсо, анын 325 чакырымы гана асфальт. Калган жолдор Союз мезгилинде салынган бойдон турат. Жылын аларды жамоого 8 миллион сом каражат бөлүнөт. Белгилей кетсек, 2022 жылга Ош шаардык жолдор башкармалыгына жергиликтүү бюджеттен 165 миллион сом ажыратылган. Ал эми өткөн жылы 100 миллион сом каралган. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.